Кытайдын Чанша шаарынын тургуну бир жума бою телефонун колунан түшүрбөй, анын манжалары бүгүлбөй калгыча пайдаланган. Бул тууралуу Азия One басылмасы жазды. Кыз эмгек өргөсүнө чыккандан кийин күнү бою телефонун колдон түшүрбөй карап, уктаар алдында гана столдун үстүнө коюп турган. Бир нече күндөн кийин анын сол колунун аты жогу бүгүлбөй калып дарыгерге кайрылган. Алар жабырлануучу күнү бою колун кыймылдатпай отура бергендиктен тарамыштары тырышып калганын ырастады. Учурда кыздын колу калыбына келди. Бирок дарыгерлер эгер мындан кийин да ушундай аракеттер улана берсе, манжасы кайтадан тырышып калышы ыктымалдыгын айтышты. 是手机几乎脱离手，我就感觉早上一起来就突然右手感觉很僵硬，名字就是输不起哈，就轻轻的掰开，掰开的话还很费力，这样子，然后这样掰也掰不开，比较急了，我说这怎么回事？我一走展开就特别痛，然后就是弯曲的话还是有点费力。就是炎症啊，水肿没厉害，你平时做事啊或者得东西啊，它就没有力。 上完比较多，一直看睡觉就是拿着手机在手上了，但就是到了8、9点钟盘的话，可能到了12点。年轻人比较多一些，因为这个智能手机用的比较多啊，这个就是电脑啊，长期它要用这个鼠标，时间一长久，好多都是这个间歇眼的这个血在连续犯的，你就必须要改这个作息时间啊，或者它是预劳逸结合。 通过治疗以后，现在他症状基本上已经缓解了。林视频 APP 等你下载。